Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ишканасынын күнөсканасында калаага көрк берүүчү гүлдүн 30дай түрү өстүрүлүүдө. Мунун 15тейи быйыл жаңыдан кошулган. Мисалы мына гүлүбүз январда эгилген. Азыр буну сейип, уругун чыгарып, ар бирин мындай желим идиштерге салып, ар бир көчөттү бирден өндүрдүк. Шаарга ушул мартта уже бул чыкканга даяр болуп калды. Ал эми гүл тегилүүчү жерлер азыртадан даярдалууда. Таалай Машаев ишканада 7 жылдан бери эмгектенет. Гүлдөр отургузулуучу жер кыртышын даярдоону мыкты өздөштүргөндөрдөн. Эми жер барып чачайт экен, суу менен агып кетип калат экен жаганда. Ошого дармектер беребиз. Убагында суу коюш керек. Эртең менен күн ысыйсан суу ичип калыш керек да бул. Жерлерге азыр вертушкалар коюлат. Азыр мен тарай болгондон кийин башкадан кайта оңдоп эгиле турган болуп атат да. Бул жер чарчап, газон шашты кетип калды уже. Аталган комбинат калааны көрктөндүрүүгө быйыл 1,5 миллион түп гүл отургузууну пландап жатат. Булар 55 объектиге парк, сквер, аллея жана жол жээктерине каралган. Быйыл жашыл аймакка 2 гектар кошулган. Акыркы учурда мына жакында Жолон Мамытов журналисттер аллеясы бүтүп атат. Анда кабыл алуу алдында турабыз. Мына Ленин көчөсүнүн резиденция тараптагы жашыл зонаны быйылкы жылга пландаштырып, сквер кылганга сунуш бердик мэрияга. Ошол эле жолдун күнчүгүш тарабына ашыл жашыл зона кылып жасап атабыз азыр. Жашыл аймак ар бир шаардыкка 2-2,5 чарчы метрден туура келет. Улуттук компаниянын алкагында быйыл көп жылдык дарактар тигилүү пландалууда. Ага ылайык 20 000 түп бадал, 1000 даана түп арча, карагай, ак кайың отургузуу пландалган. Буга чейин 350 түп ийне, 100 түп жазы жалбырактуу дарактар отургузулду. Крымская сосна. Көчөттөрдү ишкананын питомниги өстүрүп даярдап берет. Жалпы 8 гектарга чукул бакта 70 000ден ашык көчөт бар. Марттан баштап уже и лиственный дагы, и жалбырактуу дагы, и хвойнылар да эге берсе болот уже. Уже время аз вакыт бар. Эми ойгон эме болуп атат, азыр уйкудан туруп атат дегенде деп акы. Соснаны өндүрдүк, анан туя колонияны аракет кылып атабыз болгон өстүргөндө. Анан кийин эме болуп атабыз да, азыр берки эмеден баштан бир өз акайын дагы жок эле. Жаш көчөттөргө жаш баладай мамиле керек дейт мындагылар. Айтымдарында дарактын уругу күнөскана сыяктуу атайын контейнерлерде өстүрүлөт. Бир үрөндүн өнүп чыгышы 2-3 жылды камтыйт. Ар бир эмеде смог дегенде эме бар. Аба начар. А мы делаем кислород, чтобы вы дышали свободно, красиво и улыбались постоянно. Ишканага караштуу 55 объекти бар, жалпы 90 гектардан ашуун аянтты камтыйт. Мунун 100дөйүн парк, скверлер түзөт. Шаарда 36 000ден ашуун дарак, 270 000ге чукул бадал өсүмдүгү бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.